Бейиш нуру. Адамзаттын өзгөчө энеси Азирети Марьям энебиз. Касиеттүү Курандын эрежесинде аял затынын атын атап айтуу деген нерсе жок. Куран аялдар тууралуу айтаарда жөн гана анын аялы, тигинин зайыбы деген сыяктуу ишарат берүү менен гана чектелет. Бирок Куран бир аялдын атын атаган. Ал Азирети Марьям энебиз. Ал аялдардын арасынан Куранда ататалган жалгыз аял. Анын аты Курандын 34 жеринде кездешет. Атүгүл Курандын 19 аяты Марьям сүрөсү деп да аталат. Бейиш менен сүйүнчүлөнгөн намустуу айым. Азирети Жабраил алейхиссалам менен сүйлөшкөн, жашоосун исламиятка арнаган Аллахтын сүйүктүү кулу. Мужизалуу түрдө кош бойлуу болуп, натыйжада жүздөгөн жалааларга дуушар болгон аруу бир зат. Бир топ сырларга толо бир жашоо, мунун баары бүгүнкү чыгарылышыбызда. Куранда Азирети Марьям энебиздин өмүр таржымалын баяндаган эки чоң сүрө бар. Алардын бири Ал-Имран сүрөсү болсо, экинчиси Марьям сүрөсү. Ал-Имран Имрандын үй бүлөсү деген мааниге келет. Азирети Марьям энебиз мына ошол үй бүлөдө төрөлгөн. Имран өз учурунун аалымы болгон. Анын аялы Ханна энебиз балапандарына энелик кылып жаткан чымчыкка суктана карап олтуруп, Аллахка жашым бир топко барып калганы ырас. Бирок ушул чымчыкка насип кылган энеликти мага да насип кылчы. О жараткан, эгер мага бир перзент бере турчу болсоң, аны сенин жолуңа кызмат кылуу үчүн арнап, медресеге бермекмин деп дуа кылат. Азирети Ханнанын перзент сураган дуасы Аллах тарабынан кабыл болуп, боюна бүтөт. Ал уул төрөлөрүн үмүт кылып жүргөн. Бирок төрөгөндөн кийин караса эле кыз. Азирети Ханна үчүн бул аябай күтүүсүз болгон эле. Ал дуа кылып жатканда перзент бер деп оюнда эркек уул сураган эле. Анткени ал кездин түшүнүгү боюнча медреседе уул балдар гана окуй алмак. Кыздарды медресеге берүү деген түшүнүк болгон эмес. Исламиятка чейин бүт баардык жердеги абал ушундай болгон. Исламият келгенден кийин гана үстөмдүк адамдын жынысында эмес, такыбалыгында экендиги белгилүү болгон. Андыктан аялдардын бактылуулугу динде гана. Бактылуулукту исламдан башка жакта издөөнүн кажети да жок. Аял затына мамиле кылуунун эң улуу өрнөгүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам да өзүнүн үлгүлүү өмүрүндө көрсөтүп кеткен. Бул тууралуу бизден чыккан Аял сыйлаган пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам деген китебибизден кеңири окуй аласыздар. Китепте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аял затына кандай мамиле кылган, алардын укугун кантип коргогон, аларга кантип мээримин төгүп сыйлаган деген өңдүү суроолорго жооп таба аласыздар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын аялдарга кылган мамилеси окуялар аркылуу берилип, азыркы күнү андан кандай сабак чыгара алабыз, аны да камтыйт. Жана ар бир окуяга тиешелүү Аллахтын ысым сыпаттары да коштолгон. Аял сыйлаган пайгамбар, баарыңыздарга сунуштайбыз. Ханна энебиз кандай болсо да у адамда бекем туруп кызымды Аллах жолуна арнайм дейт. Кызы бир аз чоңойгондон кийин аны медресеге алып келет. Медреседегилердин баары таң калышат. Анткени мындай көрүнүш биринчи жолу болуп жаткан. Кантсе да Аллахка убада берилген экен дешип, Азирети Марьямды медресеге кабыл алмай болушат. Бирок бир маселе бар эле. Азирети Марьям кыз болгондугунан улам аны атайын өзүнчө бөлүп окутуу керек болгон. Ким окутат? Аны ким карайт? Дегенде баары талашка түшүшөт. Закария алейхиссалам, мен анын жездесимин. Арабызда ага эң жакын адам катары мен карашым керек деп айтат. Бирок медреседегилер буга макул болушпай коюшат. Анан баары калемдерин сууга ыргытмай болушуп, кимдин калеми сууга чөкпөй жээкке чыкса, Азирети Марьямды мына ошол киши кармай, окутмай болот. Ошентип баары колундагы калемдерин сууга ыргытканда, калемдердин баары чөгүп, бир гана Закария алейхиссаламдын калеми жээкке чыгып калат. Ошентип, чүчү кулактын жыйынтыгы менен Азирети Марьямды Закария алейхиссалам окутмай болот. Медресенин тамына Азирети Марьям үчүн өзүнчө бир бөлмө салышып, бөлмөгө чыгуу үчүн жанына бир тепкич да курушат. Ал жерден бир гана Закария алейхиссалам чыгып түшмөк. Андан башкасынын ал жака баруусуна тыюу салынган. Кантсе да Азирети Марьям энебиздин медресеге келүүсү менен жөөттөрдүн чоң бир эрежеси кулады. Алар кыздарды медресеге алышчу эмес. Аллах аларга алдырды. Алар эркектерди аялдардан бийик көрөт эле. Аллах Азирети Марьямды эркектерден да бийик кылды. Пайгамбарларына жөнөтө турчу Жабраил периштесин Аллах Азирети Марьямга да жөнөттү. Аллах
аялдарды эркектерге баш ийүүнү буйрса эле эркектер бийик экен деп ойлобоңуз. Башкаруучулук менен бийиктик эки башка нерселер. Эмесе Аллахтын даргөйүндө руханий даражасы күйөөсүнөн да бийик болгон толтура аялдар бар. Расулай Нур тафсирлеринде кимдир бирөө Аллахтан уул сурайт, Аллах ага Азирети Мариям энебиз сыяктуу бир кыз берет. Анын дуасы кабыл болгон жок деп айта албайбыз. Балким дагы да жакшыраак көрүнүштө кабыл болуп, дагы да жакшысын берди деп айта алабыз. Деп келет. Бул жерден да Азирети Мариямдын бийиктигин билсек болот. Ооба, Азирети Мариям энебиз эркектин колу тийиш мындай турсун, бөтөн көз өңүлбөгөн өзгөчө аруу зат эле. Аллах аны аябагандай таң калыштуу жалгыздыктын ичинде чоңойтту. Төрөлүп элек жатып атасынан ажырайт. Көп өтпөй апасынан ажырайт. Жалгыз тайэжеси бар эле, тилекке каршы ал деле көпкө жашаган жок. Азирети Мариям энебиз медреседеги бөлмөсүндө эле эмес, бүтүндөй жер бетинде жалгыз калган эле. Бул жерде мына ушуну билишибиз кажет. Эгер адам өз эрки менен эмес, мажбур абалда жалгыздыкка кептелип жаткан болсо, эгер Аллах жер бетиндеги бүткүл эшиктерди жаап жаткан болсо, демек арштын эшигин ачат. Дал ошондой болду. Жараткан эгем Азирети Мариям энебиз үчүн аршынын эшигин ачып, ал жактан түрдүү мөмө жемиштерди жөнөтө баштайт. Азирети Закария алейхиссалам Мариям энебизге тамак алып келген учурда бөлмөдөгү мөмө жемиштерди көрүп таң калчу. Себеби биринчиден анын бөлмөсүнө эч ким кире алчу эмес. Мариям энебиз деле сыртка чыкчу эмес. Экинчиден, бул мөмө жемиштер Кудуста же Кудустун айланасында, башкача айтканда алар жашаган чөлкөмдө өспөйт эле. Үчүнчүдөн, күздө бышчуу мөмөлөрдү жазда быша турган мөмөлөрдү күздө Мариям энебиздин бөлмөсүнөн көрүү чынында таң калыштуу болчу. Азирети Закария алейхиссалам мөмө жемиштердин кайдан келгенин сураганда, Мариям энебиз Аллахтын даргөйүнөн келди деп жооп берчү. Албетте, дос кааласаң Аллах жетет. Мариям энебиздин Аллахтан башка сырдашаар досу болгон эмес. Ошондой күндөрдүн биринде Азирети Мариям энебиз өзү жалгыз тоо боорлоп бара жаткан. Айланада андан башка эч ким жок болгон. Капысынан эле алдынан бир жигит чыгып калат. Азирети Мариям энебиз чоочуп кетип, мен сенден коргонуу үчүн рахман болгон Аллахка коргономун. Эгер Аллахтан коркчу болсоң, мага жакындаба деп айтат. Ошондо жанагы жигит, коркпо. Мен дагы сага Аллах тарабынан элчи болуп келген Жабраилмин. Акыйкатта мен сага таза уул берүүгө жиберилген эгеңдин элчисимин дейт. Мариям энебиз тынчыганы менен оюнда түшүнүксүз суроо турган. Ал мага бир да эркек жакындабаса, кантип боюмда болуп калат деп сурады. Жабраил алейхиссалам, ооба, чындыгында ошондой. Бирок атасыз бала жаратуу Раббиң үчүн оңой деп айтат. Ошентип Мариям энебиздин боюна бүтөт. Куранда бул боюнча биз ага рухубуздан үйлөп, аны жана баласын бүткүл дүйнөгө үлгү кылдык деп айтылат. Туура, Азирети Мариям энебиздин боюна можизалуу көрүнүштө бала бүттү. Бирок мындай өзгөчө жагдайды элге түшүндүрүүнүн өзү кыйын болчу. Андыктан Азирети Мариям энебиз кош бойлуулугун элден жашырып жүрүп төрөгөн. Бирок ошондой учурларда Азирети Мариям энебиздин абасынын уулу Юсуф Азирети Мариям энебиздин кош бойлуулугунан шек санай баштайт да: "Мариям айтчы, уруксуз чөбөсөбү, суусуз дарак көгөрөбү?" деп суроо салат. Азирети Мариям энебиз сөздүн төркүнү каяга баратканын түшүнүп, Алла өсүмдүктөрдү биринчи жолу жаратаарда уруктан жараткан беле. Азирети Адам алейхиссалам менен о энебиздичи, аларды деле ата-энесиз эле жараткан эле го. Алардын ата-энесиз жаралуусуна ишенесиң да, андан кийинкилердин атасыз жаралуусуна эмнеге ишенбейсиң? Менимче сен билгендериңди кайра бир сыйра окуу деп оозун жапкан экен. Акыры аягы Азирети Мариямдын толгоосу башталып, төрөт учуру дагы келет. Азирети Мариям энебиз уулун төрөгөндөн кийин элдин уудуу сөздөрүн элестетип алып, бүткөн бою зырп дей түшөт да: "Элдин эсинен таптакыр эле унутулуп кетсем экен" дейт. Бирок элдин арасына келүүсү керек эле. Ошол күнү Аллах Азирети Мариям энебизге үнсүздүк орозосун кармоону, тагыраак айтканда эч ким менен сүйлөшпөөнү буйруйт. Бул жараткандын элге актанып отурууңдун кереги жок. Сени өзүбүз актайбыз деген эле. Аллах ага: "Бирөөгө бир нерсе деп ачыктап актанып отурба. Суроо сурагандарга баланы көрсөтүп кой. Ал баарын айтып берет" деп буйруган болчу. Азирети Мариям энебиз кучагындагы баласын көтөрүп баратканын көргөндөр аны акарат кылып жалаа жабышты. Бирок Азирети Мариям энебиз унчуккан жок. Куранда бирөөсү "Эй Харундун карындашы" деп суроо бергендиги айтылат.
Айрым дин бузарлардын арасында ушул аятты жаңылыштык катары карашкандар болгон. Алар муну тарыхый катары баалашып, Азирети Харун менен Азирети Мариям ага карындаш болуу мындай турсун, замандаштагы болушкан эмес деп айтышкан. Эгер бул аяттан Азирети Мариям энебиздин Харун деген бир тууган байкеси болгон деп айтылган болсо, туура бул ката болот. Бирок бул жерде Харундун карындашы деп сөз баштоосу менен ал адам Азирети Мариямдын кайдан келгенин, кандай адамдар менен салыштырылаарын Мариям энебизге эстетип жатат. Анткени Харун алейхиссалам диндарлыктын символу. Адамдарда Азирети Мариямды ошондой диндар көрүшчү. Анан эле никесиз түрдө бала төрөп келе калса, баары нес болуп калды. Суроо салган адам жанагы суроосу менен сендей диндар бирөөнүн ушул кылганы жакшыбы деген сөздү айткысы келип жаткан эле. Суроо бергиси келгендер өтө көп. Бирок бул күнү Азирети Мариям энебиздин оозунан кандай сөз чыкса да ишениччүү эмес. Андыктан Азирети Мариям энебиз эмне сурооңор болсо ага бергиле дегендей таризде чөргөккө оролуп жаткан Азирети Иса алейхиссаламды ишарат кылып көрсөттү. Адамдар жаңы төрөлгөн ымыркай менен кантип сүйлөшмө керек дешти. Негизи жаңы төрөлгөн ымыркайды сүйлөтүп коюу Аллах үчүн өтө жеңил. Байкасак, жараткан эгем адамдан башка бардык жандыктарды кандайдыр бир кесипти үйрөткөндөн кийин гана бул дүйнөгө жөнөтүп жатат. Башкача айтканда, бул дүйнөдө эмне кылат, эмне жейт да эмнени жебейт. Кимден же эмнеден коргонуусу керек болот. Кыскасы бул дүйнөдө жашоосуна керектүү эмне бар болсо, бүт нерсени айрымдары толук түрдө, айрымдары жарым-жартылай көрүнүштө үйрөнүп келет. Ошол жарым-жартылай үйрөнүп келгендер да 1-2 күндө же 1-2 айда толук түрдө үйрөнүп алат. Мисалга, бала арысы жумурткасынан чыгаары менен 200 чакырым алыстагы аралыкка барып, кайтып келе алат. Ал эми адам баласы ошондойбу? Албетте андай эмес. Адам баласы бул дүйнөгө келгенден баштап бүт баарын үйрөнүүгө муктаж. Анткени ал бул дүйнөгө окуп үйрөнүү үчүн келген. Эми жаныбарларды бул дүйнөгө жөнөтөрдө кандайдыр бир нерселерди үйрөтүп жөнөткөн Алла, адам баласына да сүйлөөнү үйрөтүп жөнөтө алат. Анткени Аллахтын кудурети үчүн илимди сөзсүз түрдө мектепте үйрөнүп чыгуусу керек деген эреже жок. Анын кудурети эч кандай эрежени тааныбайт. Бол дедиби дароо болот. Жаңы төрөлгөн Азирети Иса алейхиссалам чоң адамдай моожизалуу түрдө сүйлөй баштады. Акыйкатта мен Аллахтын пендесимин. Ал мага китеп берди жана мени пайгамбар кылды. Ал мен кайда гана болбойун мага кут даарытты. Тирүү турганымда мага намаз окууга, зекет берүүгө тапшырма берди. Ал мени мүнөзү кекирейбеген, күнөөкөр эмес кылды. Энеме болсо ыйбалуу кылды. Андыктан төрөлгөн, өлгөн жана кайрадан тириле турган күнү мага тынчтык болот деди. Адамдар уккан кулактарына ишене алышкан жок. Балким алар Аллахтын кудуретине ишене алышпады. Курандын версиясы боюнча Иса алейхиссаламдын мынтип сүйлөөсү бул анын алгачкы моожизасы болчу. Ооба, Иса алейхиссалам алгачкы жолу ушинтип моожиза көрсөткөн. Библиянын версиясы боюнча Иса алейхиссаламдын алгачкы моожизасы кандай билесиздерби? Билбесеңиздер угуп туруңуздар. Библиянын Иоанн бөлүмүнүн 2 бөлүгүнүн 1 стихинен 12 стихине чейин бул окуя ушундайча сүрөттөлөт. Иса алейхиссалам 25 жашка келгенде Мариям энебиз экөө Кан жергесине тойго барып калышат. Тойдо вино түгөнүп калат. Мариям энебиз уулу Исага "Буларга жардам бер, винолор түгөнүп калыптыр" дейт. Иса апасына "Эмне кылайын, эй катын" деп тоо астафырла. Анан ал жердеги сууну виного айландырып салат. Ооба, Библия стихи ушундайча сүрөттөйт Иса алейхиссаламдын алгачкы моожизасын. Башкача айтканда, бир пайгамбар токтолуп 25ке чыкканда алгачкы жолу көрсөткөн моожизасы адал сууну арам виного айландыруу болуп жатат. Христиандарда вино ичсе болот дешиңиз мүмкүн. Псалом бөлүмүнүн 104 бөлүгүнүн 14 стихинде "Бир аз ичип койсоңор боло берет" деп келет. Ал эми Эфестиктерге кабар бөлүмүнүн 5 бөлүгүнүн 18 стихинде "Шарапка тоюп алып мас болгондун ордуна ыйык рухка толгула, анткени масчылык адепсиздикке алып келет" деп келет. Бул буйруктардын кайсысына баш ийишин билбеген христиандар учурда спирттик ичимдиксиз жашай албай калышты. Дүйнөдө алкоголизм боюнча эң алдыңкы орунда Белоруссия, Литва, Чехия, Франция, Орусия, Ирландия, Люксембург, Германиялар турат. Байкасаңыздар, баары христиан өлкөлөрү. Мынакей, биринчи моожизанын жана бир аз ичсе боло берет дегендин кесепети. Дал ушул жерде кошумчалай турган бир нерсе, бул жерде өз апасына апа дебестен катын деп жатат. Бул да болсо Библияны өзгөртүп жибергендердин каталыгы.
Болбосо бир пайгамбар кантип өз апасына эй катын десин. Жогоруда Куран аяты боюнча Иса алейхиссалам ушундай деп атпайбы? Ал мени мүнөзүгө кирейбеген күнөөкөр эмес кылды. Энеме болсо ыйбалуу кылды. Ооба, Курандын версиясы боюнча Иса алейхиссалам энесине аябай ыйбалуу болгон. Кээ бир миссионерлер иврит тилинде апаны катын дешет деп, бул Библиянын стихин жымсалдамыш болот, бирок бул жалган. Ивритчеде апаны катын дебейт. Иши кылса, бул стихтерди кайсыл жагынан алып караба, баары бир акылга, логикага сыйбайт. Мынакей сизге Курандын жана Библиянын версиясы боюнча Иса пайгамбардын көрсөткөн алгачкы можизалары. Албетте акылы ордунда болгон адам Курандын вариантын тандайт. Бул салыштыруунун негизинде өтө көп христиан дин кызматкерлери ислам динин кабыл кылышкан. Кандай сонун пайгамбарыбыз, кандай сонун китебибиз, кандай сонун динибиз бар. Туурабы? Алхамдулилла. Иса алейхиссаламдын сүйлөгөнүнөн улам адамдар чымчыктар бутактардан учкандай дыр этип учуп качып кетишет. Ал жерде болгону 3 адам калды. Калгандары сыйкырбы же жимби эмнеси болсо да мунун кесири бизди урбасын деп качкан эле. Жогоруда качкандарды бекеринен чымчыкка окшотконубуз жок. Чымчык же дагы башка бир жандык өзүнө чоочун бир нерсени көрсө зуу коюп качат. Анткени аларда ой жүгүртүү деген нерсе болбойт. Адамда ойлонуу, салыштыруу деген нерселердин болуусу абзел. Себеби бул сезимдер ага Аллах тарабынан берилген. Рас Аллах кудуреттүүбү, демек ушуга да кудурети жетет деп билүүсү керек. Ошентип ой жүгүртүүсү керек. Акыл калчоосу керек. Акылын дүйнөнү табуу үчүн эмес, акыретин куткаруу үчүн дагы да колдонуу керек. Статистика боюнча дүйнөдө 8 миллиардтан ашуун адам бар деп айтылып турат. Бирок дүйнөдө чын эле 8 миллиард адам болгондо, Палестинадагы зулумдуктар ушул күнгө чейин уланып келчү эмес. Эгер чын эле Кыргызстанда 7 миллион адам бар болгондо, өлкөбүздөгү Кола компаниясы болобу, же KFC ресторандары болобу, кыскасы Израилди колдогон канча компания бар болсо, баарысы эч ага эле жабылып калмак. Жөөттөрдүн экспорттолуп келе жаткан өндүрүштөрүнүн кербенинин жолу эч ага эле токтомок. Эгер Палестинадагы зулумдуктар азыркы күнгө чейин уланып келе жаткан болсо, демек адамдардын аздыгынан. Жанагы адам кейпиндеги чаян жыландар Азирети Мариямга зына жалаасын жабышып, чагууга аракет кылышты. Бирок чөргөктөгү ымыркайдын сөзгө келүүсү менен бул жалаа төгүндөлдү. А бирок ошону менен токтогон жок. Андан кийин жашы жүзгө таяп калган Закария алейхиссаламга асылышып, Мариям намыстуу кыз, аны ымыркайы да тастыктады. Демек айып сенде дешип, Закария алейхиссаламга жалаа жаба башташты. Жыйынтыгында Закария алейхиссаламдын өмүрүнө коркунуч келе баштады. Ал качууга аргасыз болду. Качып бара жатканда бир зайтун дарагы Азирети Закарияга ичин ачып, "Кел, жашынмага" дейт. Закария алейхиссалам дарактын ичине киргенден кийин дарак можизалуу түрдө жабылат. Бул Закария алейхиссаламдын можизасы болчу. Зына жалаасы менен Азирети Закарияны ташбаранга алып өлтүрүүнү каалагандар Закария алейхиссаламды табыша албай коюшкан болчу. Бирок тилекке каршы Закария алейхиссаламдын дарактын ичине жашырылганын шайтан көрүп калган болчу. Ал адамдарга ушул даракты аралагыла. Эгер Закария ушунун ичинде болсо, демек өлөт. Эгер ал жакта болбосо, баары бир эч нерсе жоготпойсуңар го, деп кеңешим берген эле. Адамдар шайтандын сөзүнө кирип, даракты аралашат. Натыйжада Азирети Закария алейхиссалам жалган жалаанын курмандыгы бойдон шейит болуп кете берет. Жалаа жабуу чоң күнөөлөрдөн. Касиеттүү Куран жөөттөрдүн жалаасын көзгө сая көрсөтүү үчүн кайра-кайра Мариям уулу Иса деп айтат. Эмесе жөн эле Иса деп айтса деле болмок. Бирок жөөттөр менен христиандардын бурмалап салган акыйкаттарын тууралоо үчүн бул сүйлөмдү атайын колдонуп жаткандыгы бышык. Кантсе да бул окуяда маанилүү маселелерден. Жөөттөрдүн Аллахтын каргашына калуусунун негизги себептеринин бири да мына ушул. Азирети Закария алейхиссаламдын өлүмүнөн кийин Мариям энебиздин баланы да өлтүрүп коюшпасын деп коркуп, Мисирге качууга аргасыз болот. Айрым маалыматтарда Римдин Хиродес аттуу өкүмдарынан качкандыгы айтылат. Кантсе да 12 жыл Мисирде жашашып, Иса алейхиссалам чоңойгондон кийин гана кайра Кудуска кайтып келишкен экен. Бирок мында Иса алейхиссалам өзү кайттыбы же апасы менен кайттыбы, бул да белгисиз. Себеби Мариям энебиздин кайсы жылы өлгөндүгү боюнча так маалымат жок. Изилдөөчүлөр Азирети Мариям энебиздин кабры Туркиянын Эфес шаарчасында жайгашкандыгын айтышат. Бирок бул маалыматтын канчалык туура жагы бар экендигин анык айта албайбыз. Азирети Мариям энебиздин кабырынын каерде жайгашкандыгынан да көбүрөөк анын бейнесинен өзүбүзгө сабак чыгаруу маанилүү. Ырас, бизге Куран Азирети Мариям энебизди үлгү катары көрсөтүп жатабы, анда Мариямдашчыбыз абзел.
Курандагы бул окуя абдан маанилүү. Азирети Жаффар бин Абу Талиб Хабашистанга барганда да, Римге барганда да христиандарга Мариям сүрөсүн окуп берди. Эсиңиздерде болсо, Нажашинин көңүлү исламиятка Мариям сүрөсү аркылуу жылыган болчу. Кантсе да бул жерде бизге бир ишарат бар. Демек батыш аламы исламиятка Мариям энебиздин акыйкаты аркылуу кирет иншалла. Алла берүүнү каалабаганда каалоону бермек эмес. Устаттын ушул сөзүн да унутпастан жашообузга сиңирүүбүз абзел. Алла бизге бергиси келгендиктен улам бизге каалоо, суроо сезимин берген. Анткени Аллахтын казнасы чексиз. Биз дагы мына ошол казнанын эшигин кагалы. Бул нерсе баары бир болбойт деген үмүтсүздүктөрдөн алыс бололу. Мынтип өзүбүздүн алдыбызга өзүбүз эле кандайдыр бир тоскоолдуктарды кое берүүнүн кажети жок. Аллах кудуреттүү зат. Мариям сүрөсү бизге мына ушул Аллахтын кудуретин көрсөткөн бир сүрө. Андыктан Аллахтын сөзсүз түрдө берерине ишенүү менен дуабызды да аракетибизди да токтотпойлу. Алла сөзсүз берет. Эгер бербесе акыретке сактайт. Ал жакта дагы да көбүрөөк берет. Ишенбесеңиздер, бул боюнча хадис дагы бар. Хадистин мааниси боюнча амал таразасына колдун амалы коюлганда ибадаттары жетпей калат экен. Ошондо таразага аябай көп нерсе коюлат дейт. Кул аябай таң калып, булар мен жасаган амалдар эмес го. Булар каяктан келди деп сураганда, бул сенин дүйнөдө кылып кабыл болбогон дуаларың деп айтылат экен. Ошондо жанагы адам каап, кана эле дуаларымдын бирөөсү дагы кабыл болбостон ушул учурга сакталып калганда деп өкүнөт экен. Андыктан дуа кылууну токтотпойлу. Күнөө менен арам нерселерден башка эмне бар болсо, тартынбастан Аллахтан сурай берели. Тартынгыдай биз аяз атадан же сүмөлөктөн сураганыбыз жок, Аллахтан сурап жатабыз. Аллахтан сурап жаткандыгыбыздын өзү чоң бир ибадат. Ал эми баарыбызга, айрыкча эже карындаштарыбызга Азирети Мариям энебиздин өрнөктүү өмүрү үлгү деген максатта бүгүнкү чыгарылышыбызды соңуна чыгарабыз. Биз үчүн дуа кылууну унутпаңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Бейиш нуру.